Мындан туура 8 күн мурда Орусияда жартылай аскерге мобилизация жарыяланды. Жарлык чыккандан кийин бир катар орус жарандары өз өлкөсүнөн чыгып кетип жатканы боюнча маалыматтар тарады. Буга чейин Орусия бийлиги мигранттар милдеттүү түрдө аскерге чакырылат деген билдирүү чыгарган. Деги эле ушул мобилизация мигранттарга кандай таасирин берет? Биз бүгүнкү эфирде дал ушул суроолорго жооп алмакчыбыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырайын. Менин оң жагымда Айымкан Колукеева, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин кеңешчиси. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Анан дагы бир коногубуз Азамат Айтбаев, Замандаш ассоциациясынын координатору. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Урматтуу коноктор, анда мен биринчи эле суроону ушул Айымкан айым сизден баштайлы. Ушул Орусиядагы мобилизация жарыялангандан кийин, жарым-жартылай мобилизация жарыялангандан кийин биздин мигранттарды тынчтандыра баштады. Негизинен ушул мобилизация кимдерге тийиштүү? Алгач ушулга жооп берсеңиз. Өзүңүз жана сөзүңүздө башында белгилегендей, ошо 21-сентябрда Россия президентинин указы жарыялангандан кийин Россияда биздин миңдеген жарандарыбыз мындай тынчтана баштады. Анын себептери бар. Себеби ал жакта азыркы күндө биздеги маалымат боюнча 651 миңден ашык, расмий маалымат боюнча 651 миңден ашык Кыргыз Республикасынын жарандары жүрсө, ал эми ушул 99-жылдан 21-жылга чейинки статистиканы алсам, 520 миңден ашык Россиянын жарандыгын алып кеткен. Алардын мурдагы биздин кыргызстандыктар, бирок азыркы учурда Россиянын жарандыгын алган биздин мекендештерибиз бар да. Анан албетте мен расмий статистиканы айттым. Расмий эмес маалыматтар боюнча миллиону дегеренде деп жүрөбүз. Кээ бирде андан ашып кетти деп калабыз. Мына ошол себептен жанагы жарым миллиондон ашыгыраак ушу 20 жылдын ичинде, 22 жылдын ичинде, балким андан көбүрөөк болушу ыктымал, жарандыгын алган, Россиянын жарандыгын алган мекендештерибизди бул абдан тынчтандырып, анан көптөгөн кайрылуулар бүгүнкү күнгө чейин уланып атат биздин элчиликкечи. Бул указ, сиздин сурооңузга так жооп берейин. Бул указ биздин Кыргыз Республикасынын ошол Россиянын аймагында жүргөн жарандарына эч кандай тиешеси жок. Бирок мурда биздин жаран болуп, бирок азыркы учурда жана мен айткан орус жарандыгын алгандарга тиешеси сөз болот деп биз дагы күтүп тынчтанып турабыз да. Сурооңуз Мен Азамат мырза сизге берели. Мына ушул Орусияда жарым-жартылай жарыяланган мобилизация биздин ошол жакта жашаган мекендештерибизге, мигранттарга бул таасири кандай болушу мүмкүн эми? Сиз ошол мигранттар менен иштеп жүргөн таасири албетте бул так маалыматтын негизинде болуш керек. Анткени жана буга чейин айтып кеткендей, биздин мигранттардын буга чейин жана маалымат саны айтылып кетти. Ошонун көбү убагында кийинки убакытка чейин, соңку убакытка чейин Россиянын жарандыгын алгандарга тиешелүү көп нерсе болуп турат бул жерде. Андан сырткары маалыматтар айтылып атат. Жанагындай контракт негизинде эгер эмгек мигранттары ошо мобилизацияга катышса, баягы жеңилдик түрдө жарандык берүү жана башка компенсациялар дагы каралат деген таризде. Бирок азыркы учурда мисалы жерлерде биздин диаспора менен сүйлөшүүлөр, кеңешүүлөрдү сүйлөшүп атабыз. Ал жерде мындай чоң паника алдырган эме жок. Бирок кээ жерлерде биринчи, экинчи күндөрү паника алдырып эле границаны ашып кеткендер, үйлөрүнө учуп кеткендер көп болду да, мындай. Андай нерселер катталды, бирок массалык түрдө деп айтыштан алыспыз. Албетте азыр так маалыматтар мына чыгып жарыяланып атат. Азыр кимге тиешелүү, кимге тиешелүү эмес дегендерди. Анын ичинен да ошол биздин Тышкы иштер министрликтин, элчиликтин дагы маалыматы бул жерден аябай керектүү нерселер. Анткени ошол расмий маалыматка таянып, анан биздин мекендештер дагы өзүлөрүнүн кыймылдарын кылса, албетте жанагы айтылып аткандай көчөдөн алып кетиши ыктымал, анан баягы документ текшерип атып, военкоматка жеткизип коюшу мүмкүн деген сыяктуу нерсени алып болуш үчүн ошол маалыматтарды так билиш керек дагы, анан өзүнө өзү чечим кылыш керек. Албетте
буга чейин дагы эфирден сырткары сүйлөшүүбүздө сөз көтөрдүк. Буга баягы СССР убагынан Россияда калып, теги кыргыз болуп, ошол жактын жарандыгын алган биздин мекендештер бул жагын баягы эгер мекен биздин мамлекет жанагындай мобилизацияга чакырса биз барганга даярбыз деп баягы туура кабыл алгандар дагы бар да, ал жагын дагы эсепке алыш керек. Бул жерден эми жанагындай массалык түрдө Кыргызстанга кайтып келишет деген эмеден алыс болушубуз керек. Анткени жана айтылгандай биздин эмгек мигранттарыбыз жарандыгы, Орусиянын жарандыгы жок эмгек мигранттарыбыз өздөрүнүн иштеринде тынчсызданбай иштей берсе болот. Албетте жанагындай үгүттөө иштери же башка маселелер болгондой болсо, мына элчилик дагы өзлөрү маалыматын берип атат. Бизге кайрылгыла, биз ошол маалымат тактайбыз, жарандыгы негизинде кандай баягы ишчиларды көрүп атышат деген тарихте да. Рахмат, мына Айымкан айым айтсаңыз, ушул Орусияда биздин баягы Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар, эгерде аларга чакыруу келсе элчиликке кайрылгыла деген бир маалыматтар чыккан болчу да, анан негизи баягы чакыруу келген учурда эмне кылыш керек биздин жарандар? Эгерде жана аскерге чакыруу келип калса? Мындай болуп атат да, баягы биринчи күнү 21-inde бул указ жарыяланбады. Ошондон кийин эле биз Тышкы иштер министрлиги анан Россияда биздин элчилигибиздин кызматкерлери ошо жарыялангандан баштап социалдык түйүндөрдө, биздин социалдык түйүндөрдөгү биздин колдонуучулар абдан активдүү болуп, кандайдыр бир коомдо пикир түзүүгө абдан чоң өбөлгө түзүп атпайбы, мындай салым кошуп атышат. Баягы Самаркандан саман учуптур десе өрттөнүптүр болуп, түнү менен биз карап чыктык да, 21 күнү чыкты, 90 миңге чыкты, 130 миңге чыкты билеттер. Андан кийин качкыла, элчиликке барып отуруп алгыла, ичине кирип, эгер Россиянын жарандыгы болуп, бирок ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгын баш тарта элек болсоңор деген баягы абдан дүрбөлөңгө салган маалыматтар тарап атты да, биз ошол маалыматтардын ар бирин ошо элчиликке тапшырма берип текшертип аттык. Мен өзүм отуруп алып ошол авиатрафиктин эмесин, билеттин баасын карасам, кадимкидей эле ошол 24-үнө карадым, мен ошондо 19500 бойдон турат. Бул жай турмушта деле ошол 19500 бойдон турган. Азыр мен бул жака чыгарда деле карадым. 10 октябрга чейин албетте сатылып кеттиптир. Муну биздин элчиликтерибиз жана Россиядагы бардык дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүз, ал жакта бир нече шаарларда башкы консулдуктарыбыз бар, андан тышкары консулдук отделениялар бар, ар кайсы шаарларында. Биз күнүгө ошолордун оперативдүү маалыматтарды алып атабыз. Алардын айтымы боюнча ошол биринчи 3 күндө абдан чоң ажиотаж болду дейт. Бизде азыр мен сиздерге статистиканы айта турган болсом, ошо 21-нен 24-нө чейин биздин Москвадагы элчиликтин түз байланыш жана ыкчам телефону, прямая линия деп коебуз го, горячая линия. Ошого 600дөн ашык телефондук кайрылуулар түшүптүр да. Биз анализдеп чыктык. Анын көпчүлүгү ошо мобилизация боюнча ким ошол мобилизацияга туура келет, биз туура келебизби? Биздин колубузда 2 паспорт тең бар. Россиянын паспорту действующий, азыркы аракеттеги паспорт, а Кыргызстандын паспортун болсо эми кереги жок го деп срокторун өткөрүп алганбыз. Келсек болобу, өлкөгө кетсек болобу деген негизги суроолор ошолор болду. Экинчиси ошол мисалы энебиз атабыз тең, энебиз азыр биз Кыргызстан жарандыбыз, бирок Кыргызстанда эне атабыз кыргызстандык кыргыздар. Биз алсак болобу, паспорт алсак болобу дегендер. Андан тышкары дагы ушу сыяктуу суроолор менен абдан көп кайрылыптыр да. Анан кийин биз ошол себептен жанагы элдин арасында мындай бул ажиотажды басыш үчүн, анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүш үчүн расмий маалымат тараттык. Кимдерге булар тиешеси жок. Албетте, алар деле убагында баягы жакшы жашоонун айынан эмес, баягы эмгек мигрант болуп барып айла жоктон алышкан да, аларды делечи ошол жана Россиянын паспортун. Анан ушул жерден маалыматтар таратылган, ичинен эми бул расмий маалымат Тышкы иштер министрлигинин сайтында деле илинип турат, элчиликтин сайтында илинип турат. Ким кааласа ошол сайтка кирип расмий маалыматты окуса болот. Мен эми кыскартып айтканда, эфириңерди кармабай,
ал жерден ким Россиянын жараны ооба. Россиянын жараны болгондон кийин мен сиздерге бул Россиянын эки кош жарандуулук жана Россиянын жарандары тууралуу федералдык мыйзамынын бир статьясын окуп коеюн. Бул жерде мындай деп жазылып атат. 2002 жылдагы Россиянын о двойном гражданстве федеральный закон экен. Мында андан кийинки дагы закону о гражданстве Российской Федерации. Булар мындай деп бул закондорунда жазып атат. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, в том числе, анын ичинде биздин кыргызстандыктарда рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации деп турат. Бул федералдык законунда жазылып турат. Эми убагында жана мен жогоруда айтпадым, 520 миңден ашуун биздин жарандарыбыз Россиянын жарандыгын алып кеткен деп. Алардын эми көпчүлүк, дээрлик көпчүлүк бөлүгү мисалы президенттин указы менен биздин жарандыктан баш тарткан эмес. Эми баягы процедура боюнча президенттин указы менен гана биздин жарандыктан баш тарткан учурда алар толук кандуу биздин жарандыктан чыкты деп эсептелет. Ал эми Россиянын жанагы упрощенный деп кой, жеңилдетилген жарандыкты жеңилдетилген жол менен алуу боюнча мыйзамдардын негизинде биздин көптөгөн жарандарыбыз ушу 99-жылдан баштап эле ушу Россияда жүрүп эле мен Кыргызстан жарандыгынан баш тарттым. Мынакей мен нотариус жүзүндө менин ниетимди жазып берем деп ошо нотариально отказ кылып туруп, нотариалдык жактан тастыктап туруп эле берип анан Россиялык жарандарды алып кеткендер да. Алардын көбү бүгүнкү күндө биздин базабызда да туруп атат да. Биздин Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын жарандарын базасында бар арасынан чыгып атат да. Анан сиздин сурооңузга тагыраак жооп берейин. Мен алыстап кеттим окшойт. Бирок баягы эфирден пайдаланып, мүмкүн мында элге пайдалуу маалыматтарды да айтып коеюн деп атам. Эгерде мисалы бүгүнкү күндө мына Россиянын жарандыгы паспорту колунда бар, Кыргызстандын ошол эле мезгилде Кыргызстандын паспорту колунда болсо, биздин элчиликте паспорт жарандыкты аныктоо деген атайын өзүнчө бир кызмат көрсөтүү бар. Ошол жерге келип, ошол кызмат көрсөтүүгө боюнча кайрылса, биздин элчиликтеги кызматкерлер жанагы АИС программа бар эмеспи? Биздин Кыргызстанда азыр АИС программага кирсең баягы ИННди жазса баардык сиздин таржыман калыңыз чыгып калат атпайбы? Ошол сыяктуу эле АИС программадан биздин жарандыкты текшерип бере алат. Эгерде ошол жерде Кыргызстандын жараны болуп чыкса, анда консулдук укуктук жардамдары андан ары биздин кыргыз жараны катары көрсөтүп атат биздин элчиликчи. Андан тышкары бул эми АИС программадан тышкары дагы жана мен жогоруда айтпадымбы, президенттин указы менен чыгат деп. Президенттин указы менен чыгып калган өзүнчө тизме болушу болот. Дагы башка эгер АИС программадан чыкпаса, биздин Кыргызстандагы ошол төрөлгөн жери боюнча райондорго атайын запрос жөнөтүп, анан анда жарандыгын тастыктап берсе болот да. Эгер тастык сатталса, андан ары биздин жаран катары кабыл алабыз дагы. Болгон Кыргызстандын жарандарына тиешелүү бардык укуктук консулдук жардамдарды биздин элчиликтегилер көрсөтөт. Эгерде толугу менен баш тартып кетсе, анда айла жок, анда ал учурунда ошол өлкөнү тандаган, биздин өлкөдөн баш тарткан, анда ал жерде анда ошол өлкөнүн мыйзамын сыйлап, Россиянын ошолордун мыйзамы боюнча андан ары аракеттене беришет да. Анан ошол Орусия бийлиги ушу жарандыкты берүүнү жеңилдетүү боюнча дагы жеңилдетишти го. Анан бизде баягы Россияда иштеп жүрүп, бирок ошол Россиянын жарандыгын ала албай жүргөн биздин мекендештер үчүн бул кайсы бир деңгээлде бир жарандык алуунун жеңил жолу катары кабыл алып, ошол аскерге кетип калуу бир коркунучтары жокпу? Кандай ойлойсуз? Бул жерден эми албетте ар бир адам өзүнүн чечими менен баягы кабыл алыш керек. Бирок баягы массалык түрдө жанагындай жарандык алуунун жеңил жолу деген катары кабыл алып кетүү деген коркунуч жок менин оюмча. Анткени буга чейин эле Кыргызстан жарандарына жеңил түрдө
жаранды калуу, Орусия Федерациясынын жаранды калуу маселеси бар болчу. Буга чейин каралган. Негизи кийин кичине мөөнөттөр узарган менен, бирок ЭЭП алкагында деген эки өлкөнүн келишими негизинде ал маселе каралган. Бирок баягы жаранды калам деп мобилизацияга барып эметкендердин саны деле жокко эсеп болуш керек да, биздин кыргыз мекендештерибиздин арасынан. Анткени эгер өзүнүн иш аракеттери кылып аткан кызматы мүмкүн ошол мобилизацияга тиешелүү нерселердин арасында болсо, мүмкүн өзүнүн чечими болот. Ошондой мен дагы ушул келечекте ушул Орусия Федерациясы менен байлайын, жарандыкты алайын жана эме кылайын деп. Анан мындай түрдө мен оюмча деле чоң коркунуч деле жок да. Рахмат, айым айтсаңыз, мына ушул негизинен баягы Орусияда баягы кош жарандуулукту алып жүргөндөр баягы Орусиянын жараны болуп эсептелинет деп айтпадыңыз. Анан негизи эгерде мындай каалабаса, чакыруу келе турган болсо аскергечи, анан өзүлөрү каалабаган учурда бул кайсы бир деңгээлде укуктук жардам берилеби элчилик тараптан же биздин Тышкы иштер министрлиги тарабынан? Эми азыркы күндө мен жана анализди, статистикабызды айтпадымбы, биз акыры күнүгө биздин Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти бул боюнча иштеп атат. Биз күнүгө статистикалык маалыматтар алып атабыз, бирок бүгүнкү күндө ошол мени алып кетип баратат, укуктук жардам бергиле, мен Кыргызстан жаранымын деп жардам сураган, азырынча жаран арыз түшө элек да бизге. Бирок телефондон сурагандар бар экен, анонимдүү түрдө, мисалы да, мен ошо кетип бараттым эле Орусиянын аскер курамында, же болбосо эгер мен бара турган болсом, силер жарыяладыңар го тиги Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 256 статьясында көрсөтүлгөндөй 10 жылдан 12 жылга чейин Кыргызстанга келгенде жазага тартылат деп, ошол чынбы деп, эми ушундай бир консультациялык маанайдагы гана азыркы күндө ушундай суроолор түшүп атат. Эгер ошондой бир иш жүзүндө кайрылуу болуп, иш жүзүндө иш болсо, анда ошого карата биз кеңешип, анан Кыргыз Республикасынын, эң негизгиси Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык иш жүргүзөт биздин элчиликтегилер. Бул эмне деген? Бул эгерде ошол Кыргызстандын жараны болсо, анда тиешелүү консультативдик жардамдар берилет. Мисалы, буга чейин ошол Орусия бийлиги мындай маалымат чыгарды да. Ошол мобилизацияга ылайык мигранттар милдеттүү түрдө чакырылат депчи. Анан мисалы Орто Азия, ошо Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бийликтери эгерде биздин жарандар бара турган болсо, эми Кыргызстандыкын айталы, Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жанагындай кылмыш жоопкерчилигине тартылат, баягы мүлкү конфискацияланат деп турбайбы? Бул мыйзам иштейби? Жазгүл, мен сиздики бир аз тууралап коеюн эфирден. Ал жерде эч кандай Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жарандарын мигранттары милдеттүү түрдө аскерге чакырылат деген жок. Эгерде сиз азыр Россиянын, Орусиянын мамлекеттик думасынын расмий сайтына кирип көрсөңүз, же болбосо Россия президентинин расмий сайтына кирип көрсөңүз, ошол указдар жанагы биз айтып аткан жогорудагы мыйзамдар жарыяланган. Мен бул боюнча биздин элчилик, биздин Тышкы иштер министрлиги абдан чоң анализдер жүргүзүп атабыз. Жанагы указда биринчи пунктунда көрсөтүлүп турат. Биринчи эмес, экинчи пунктте тагыраак айтканда, мобилизациялоого аскерде мурда кызмат өтөгөн жана аскерде куралдуу күчтөрдүн катарында контракт менен кызмат өтөгөндөр мобилизациялоого туура келет деп турат. Анан бул ушул биз баягы мен башында айтпадымбы, паникага түшүп, анан кийин баарын чакырып атыптыр, качкыла деген эмелер чыгып атат. Албетте биз Кыргыз Республикасы биздин жарандарыбыз кайда жүрбөсүн,
кайсы өлкөдө болбосун Россия эмес баардыгынын Кыргыз Республикасынын жараны болсо тастыкталса, алардын укуктарынын баардык мыйзамдык актылардын негизинде коргойбуз. Сөзсүз алар бизге эгерде кандайдыр бир учурга туура келсе кайрылыш керек. Анан кийин бүт эле чекесинен эле жана бир видеодо чыгып кетти го, ошондой эле мигранттардын баарын эле кармап эле тиги аскерге алып кетип атат деп, мындай тем более сиздердин 5-канал сыяктуу авторитеттүү солидный деп коет го орусча каналдан мындай айтпаш керек деп ойлойм да. Себеби биз айтып атабыз, баргыла, паникага түшпөгүлө, тактагыла. Мисалы балким жанагы бир 7-8-9 критерий жазылып турат мыйзамындачы. Ушул жерден мен айтайын дегеним, мына сиз өзүңүздөр эле маалым болсо керек, Москвада полициянын ошол мигранттарга жасаган бир мамилесине байланыштуу окуя чыкпадыбы? Анын видеосун сиз деле көрдүңүз болуш керек. Мына ошол жердеги мигрант кыргыз жараны экени айтылып атат. Ошол окуя боюнча дагы маалыматыңыз барбы? Бул боюнча албетте маалыматыбыз бар. Себеби биз ошол чет өлкөдө биздин жарандарыбыздын укугун коргоо негизги милдеттерибиз болгондон кийин биз күнү түнү мындайларды карап турабыз. Биздин элчилик ошол эле күнү ошол эле маалымат келип түшүп, баягы социалдык сетке жарыялангандан кийин бул видео боюнча ушул күнгө чейин иш алып барып атат. Кечээ эле биз элчиликтен акыркы маалыматты алдык. Алар ошол видеодогу полициянын значоктору да көрүнүп атат, машинеси, номерлери да көрүнүп атат. Ошолор боюнча биз мындай тактоо иштин жүргүзө албай, анан ошолор боюнча азыр запрос жиберип, ошол чын эле Кыргызстандын жараныбы биз тастыкташыбыз керек да. Балким бизге окшош Орто Азияда элдеринен Өзбекстан жараны болуп калышы, тилибиз жакын, Казакстан жараны болуп калышы ыктымал да, же Түркмөнстандыкы болуп калышы ыктымал. Анан кийин биз мамлекеттик орган болуп тургандан кийин видеодон көрүп эле ура деп барып эле анан баягы эки өлкөнүн ортосунда мамилени курчутканга жол салышыбыз керек. Эмес, ошол окуя боюнча сиздерде маалымат такталып атабы деген суроо болуп атат да. Такталып атат. Эгерде ошол биздин Кыргызстандан жараны болуп тастыкталса, албетте укуктук консультативдик жардамдар берилет, укуктары сөзсүз корголот. Анан кийин балким бул боюнча дагы кандайдыр бир демилгелер болот. Мындан ары мындай окуялар кайталоого жол берилбеш үчүнчү. Азырынча ошол тастыктоо иштери жүрүп атат. Анан балким кийинчерээк расмий маалымат таратылат бул боюнча. Мисалы, эгерде кыргыз жарандар ушундай окуя кабылып кала турган болсо, баягы биздин мигранттардын укугун коргоо же болбосо ушул мигранттар кандай жолдор менен баягы өзүлөрүн кимге кайрылыш керек деген бир суроо бергим келип атат да, баягы мигранттар менен иштешкен жаран катарычы. Буга чейин деле мигранттарга карата жанагындай каралоо же болбосо аларды жазага тартуу деген чаралар болуп келген да. Ошол боюнча сиздин оюңуз? Албетте бул маселеде негизгисин бүгүнкү көтөрүлгөн теманын немесин, орток нерсесин 3 бөлүп алсак дейм да. Бул ошол кыргыз жарандары Орусиянын жаранын алган эместер да, алып көргөн эмес дагы да. Анан Орусиянын жаранын алгандар Кыргызстан жарандыгы жок, бирок алардын колундачы. Анан ортосунда бир катмар бар, бул эки тараптын тең, эки мамлекеттин тең жарандыгы бар. Алар кош жарандыктар. Алар же болбосо СССР убагынан түз Орусиянын жарандыгын алып, анан Кыргызстандын жарандыгын жеңилдетип түрдө алган, же болбосо тескерисинче Кыргызстандын жарандыгын алып жүрүп, Россияга барып иштеп, анан Орусиянын жеңилдетип түрүндө убагында Орусиянын жарандыгын алышкан. Ошонун азыр негизги жардамга кабылчу катмары бул ошол ортодогу адамдар да, биздин мекендештерибиз. Анткени көбүрөөк ошолор чалдыгат. Анткени эки паспорттун чөнтөгүндө азыр бияка барса өгүз өлөт, бияка барса арабасы сынат деген эменин дагы ортосунда турган учурда тилекке каршы. Ошол учурда азыр көп кайрылуулардын буга чейин дагы айымкан айым айткандай 600 жанагы колл-центрге чалынган 600 звоноктун дагы ичинен менин оюмча 95% ушулар болуш керек да. Анан биздин жарандар болсо албетте аларга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Паника алдырбастан силер эмгек баягы келишимдер негизинде ишиңерди иштеп жүргүзө бергиле деп баягы
жергиликтүү мыйзамды бузбаш керек деген албетте буга чейин айтып келаткан нерсе. Анан ооба буга чейинки эгер ушундай чоң маселелер чыккандай болсо, башка жана сиз айткандай видео сыяктуу маселелер чыккандай болсо, бул жана айтылгандай элчиликтин колл-центри бар. Ар бир чоң генеральный консулствода, вице-консулствода, консулдук пункттарда өзлөрүнүн түз телефондору бар. Андан сырткары шаардагы, чоң шаарлардагы биздин диаспоранын түз байланыш телефондору бар. Омбудсмендин өкүлдөрү бар Россия Федерациясы боюнча. Ошолорго түзмө-түз кайрылганга эмесин мүмкүнчүлүгүн жана бияктан көбүн айтабыз, ошо маалымат компаниясынын жетишпеген ушундан сыртка чыгып атканда ошол барчу жериңдин мыйзамын, тилин, тарыхын билип алып кет биринчиден. Андан сырткары ошол барганда маселеге кабылсаң кимге кайрылам деген эмени Кыргызстан чыгып атып тактап алып кетиш керек да. Кимге кайрылыш керек экен. Жөнөкөй баягы көбүнчөсү биздики кеткени ошол баягы таанышы чакырып, тууганын чакырып ошондой маалыматтан азыраак болуп калат да. Албетте биз дагы ошол азыр интернет айдыңы кенен болушунча аракет маалыматтарды жеткизгенге аракет кылабыз, бирок ал деле аздык кылат да. Негизи ушул маалыматты жеткиликтүү кылыш үчүн Москва, Орусиядагы биздин ошол диаспора элчиликтердин колу жетеби ушу бардык мигранттарга? Бардык мигранттарга албетте жетпейт. Жана анча мигранттарга консулдуктун кызматкерлеринин санын эсептеп көрөлү, андан сырткары диаспоранын башчыларын деле. Бирок ошол ички коммуникациянын дагы азыр тыгыз жана жаңы деңгээлге чыгып атканы дагы бул баягы жолун тапса болот. Анткени ошол эле Москваны айталы, Москванын ичинде райондук деңгээлдеги биздин коомдук уюмдар бар, айылдык деңгээлдегилер бар. Ошол жердин расмий маалыматты ошолор аркылуу таратса, бул Москванын четиндеги биздин мекендештерибизге жетет да. Бирок кайра артка кайрылган жобунда ошондо колл-центрдин алы жетпей калышы мүмкүн. Анткени колл-центр мүмкүн 2000-3000 звонокко бир күн кабыл алчу эмеси бар да. Ошол моменттерин дагы бирок бат-баттан чыгарып маалымат жеткизип турса, андан сырткары жанагындай кыска видеолорго, такталбаган видеолорго же болбосо маалыматтарга мындай таянбаш керек да. Биздин мекендештер расмий маалыматтарды карап, ошонун негизинде чечим кылыш керек. Урматтуу коноктор, бизге берилген убакыт соңуна чыгайын деп аз гана убактыбыз калды. Ошон үчүн мен жыйынтыктоочу суроону берейин. Айымкан айым, айтсаңыз, ушул мобилизация маселесинде биздин мигранттарга баягы Тышкы иштер министрлигинен берилүүчү бир кеңештер болсо, ошону айта кетсеңиз. Биз кеңештерибизди расмий эле жарыялап атабыз. Буга чейин мен жана жогоруда айтып бербедимби, кандай кылыш керек, жанагы кимдир мобилизацияга туура келбейт же болбосо ушундай расмий эмес маалыматтарга ишенбегиле, кандайдыр Кыргыз Республикасынын жарандарынын бир маселеси чыгып калса элчиликке кайрылгыла деп ар бир расмий маалыматыбыздын аягында эң акыркы абзац менен айтып атабыз. Анан ошол эле өлкөдө барган өлкөңөрдүн мыйзамын сыйлап жүргүлө, жанагыдай жергиликтүү митингдерге катышпагыла деп айтып атабыз. Мына ошол Азамат мырза айткандай, ошол расмий маалыматтарды карап, анан социалдык түйүндөрдө да биздин элчиликтердин, ошол консулдуктардын, Тышкы иштер министрлигинин баракчалары бар. Ошол баракчалар аркылуу да таратканга аракет кылабыз. Анан жакында эле мына биздин Москвадагы элчилигибиз ошол Москвадагы эң алдыңкы делген диаспора өкүлдөрү менен жолукту. Ошолордон суранды, ошо так маалыматтарды берип жардамдашкыла деп. Такыр болбой баратса, ошол диаспора өкүлдөрү, Азамат мырза айткандай, ал жакта кадимкидей эле Кыргызстандагы айыл башчы, тиги район башчы дегендер бар, кадимкидей эле. Ошолор аркылуу ошо башчыларыңардан сурап, диаспора башчыларынан сурап, ошо маалыматтарды болбосо колл-центрге чалып, ошо консулдук жардамды алсаңар болот. Мына Тышкы иштер министрлигинде дагы азыркы күндө горячая линия, жана ыкчам байланыш турат. Мен жана жогоруда айткан кандай болот деген суроолорду мен ошол жактан айтып бердим да сиздерге. Ошондой Тышкы иштер министрлигинен ыкчам байланышына эметсеңер, түз Тышкы иштер министрлигинин өзүнө түшөт. Россияда элчиликке кайрылсаңар, ал жакка түшөт. Ошо бардык тараптан болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, консулдук укуктук жардамдарды алганга аракет кылгыла деп айтат элем. Элге паникага түшпөй, жана такталган маалыматтарга ишенгиле деп айтат элем да. Рахмат. Болушунча кыска нуска сизге да жыйынтыктоочу. Эмнеден албетте буякта көбү нерсе
Россияда жүргөндөрдүн дагы эмеси өзүнчө, Кыргызстандагы калган туугандардын ата энелеринин баягы ойлонгондору өзүнчө болот да. Ошон үчүн дагы Кыргызстан ичинде дагы биздин ата энелерге дагы мына элчиликтин биздин балдардыкка айтсак, элчиликтин эмесине барып түз кайрылгыла деп. Бияктан болсо ошол Тышкы иштер министрлигинин колл центрине түзмө-түз байланышып, ошол жактан түз так маалымат алганга аракет кылыш керек. Ар кимдин сөзүнө жана буга чейин айткандай баардык мигранттардын баарын алып кетет экен, балам кетти, аяктан келе бер деген эмелер көп болуп атат. Ошону мындай таразага салып кабыл алыш керек да. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, бүгүнкү эфирге келип маек куруп бергениңиздер үчүн жана так маалымат жеткирип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде конокто Айымкан Кулукеева, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин кеңешчиси жана Азамат Айтбаев, Замандаш ассоциациясынын координатору болду. Талкуулайтуучу дагы бир көп маселелер болчу. Бул тема ушу менен токтобойт болуш керек. Дагы эфирлерге чакырабыз сиздерди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде ушул Орусиядагы мобилизация мигранттарга таасири боюнча талкуу кылдык. Аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуздар.